Manqurt деген kim? Manqurt sözün alam adabiyatına koşkon Çıngiz Aytmatov atağız boladı. Rossiya İlimler Akademiyasının Lingvistikалық izildeği institutu çıkargan Orus tilinin çoğun sözlörді çeçmeli sözdüğü attığı kitabinde Manqurt sözünün manisi tümöndegüdey. Tarixin, ötkönün unutup, öz uluttuk salt sana jana jaşoo madaniyatынан baş tartkan. Uluttuk tüp tamırынан, ata teginen adashuu, ruhani baylıklarından ayrılığı bul manqurtizm dep жазылған. Çıngiz atağızdın çıkarmasında manqurt tömön küçö сүрөттөлгөн. Жигиттер жоокерди кызматта жүрүп, колго түшүп, кулгайланган туткундарdı, душмандары күндөрдүн бир күндөрүндө өздөрүнө каршы кол салып, же элине качып барып, керек болсо кол топтоп кайтып келип, айыл аймагыбыз менен тыптыйпылыбызды чыгарып салуусу мүмкүн деп кооптонушкан. Ошондуктан калмактар аларды манқуртташтырып жиберүүнү каалашкан. Аны үчүн туткундун төбө чачын түбүнөн такыр кырып салып, жаш союлган төөнүн терисин же уйдун терисин башына каптайт. Ага кайыштан тилип боо байлап, маңдайынан тартып байлайт дагы, кол аягын жыгачка байлап, чысыраган күндүн ысыгына калтырышкан. Жаш тери каткан сайын тартышып, баш сөөктү сындырар даражада кысып, адамды жан чыдагыс азапка салат. Өскөн чач терини теше албай, тетире кайрылып башты ийине сайгандай азап берип, бүткүл аң сезимин өлтүрөт. Башкача айтканда, эске сактоо сезимин такыр жок кылып салат. Бул азаптардан туткун бир жумадан 10 күндүн аралыгында өлөт. Эгер тирүү калса, аты жөнүнөн баштап, бүткүл өткөн өмүрүн түгөл унутат. Андан кийин өз кожоюнунун айтканынан чыкпай турган, өз акылы менен эч нерсени чече албай турган, акылсыз, ой санаасыз бир байкуш манқуртка айланат. Азыркы манқурттар кимдер? Башка өлкөдө иштеп жүрүп, өз оюнда башканы туура деп турса да, кожоюнунун айтканын гана туура деп, ошол элдин тилин, маданиятын, салт санасын жада калса дини менен насилинде алмаштырып салгандар манқурттун дал өзү. Мындайлар азыр да бар. Чыңгыз Айтматовдун романында бир манқурт сүрөттөлсө, биздин реалдуу жашоодо эч кыйынчылыксыз эле оңой жашоо, акчанын айынан манқуртташып, мурдагы дини, бала бакырасыны же аларынын тарбиясы таптакыр өз ата тегине окшобогондор же кыргыз эмес, же башка эмес гибрид болуп чоңоюп жаткан жаш муун ок эле көбөйүп баратат. Кыргызча сүйлөсөң же түшүнбөйт, же сени татабыланбай экебиз айткандай, мырк деп ойлоп, кайра орусча жооп берген, өздөрү айтмакчы цивилизованныйлар көбөйүп кетти. Аларды көрүп же тили тууган эмес, же дини тууган эмес жат өлкөдө иштеп жүрсө да, өз тилин, динин, маданият, нарк насилин жана мамлекетине болгон сүйүүсүн жоготпогон балдары бөтөн өлкөдө чоңойсо да, атаны ата, апаны апа деп өз тилинде сүйлөп жаткан жаш жарандарыбызды көрсөң ичиң жылыйт. Манқурт деген сөзүм кээ бирөөлөргө катуу тийсе кечирим сурайм. Бирок өздүгүбүздү жоготпосок экен деген эле максат. Ошондуктан башка элге кызыкпасак. Башка элдин акчасы болгону менен мээр акыбети жок. Башка элдин цивилизациясы болгону менен ыйманы жок. Башка элдин этикасы болгону менен уяты жок. Башка элдин мыйзамы так болгону менен адамгерчилиги жок. Башка эл мыйзамдан, камерадан корксо, биздин аталар Кудайдан корккон. Башка эл апасын карыганда карыялар үйүнө алып барса, биздин аталар апаларын артына көтөрүп Меккени айлантып таманын өпкөн. Башка эл атасы кайсы бир экенин билбей никесиз туулуп жатса, биздин аталар жет атасына чейин билген. Башка эл жынысын алмаштырып жатса, биздин аталар аялынын чачын кескенден башын кескен. Башка элдин сыртынан жылтырап көрүнгөнү менен ичинен ирип баратат. Бир нече жылдан кийин жок болуп кетүү коркунучунда турушат. Биздин эл сыртынан жүдөө көрүнгөнү менен жан дүйнөсү таза, ыймандуу, уяттуу эл болгонбуз. Эми таразалабы өзүбүздөн. Кайсы элди ээрчисек, балдарыбыз манқурт, кайсы элди ээрчисек, нак журт болот экенбиз. Таразалоо өзүбүздөн.